Сауд Арабиясындагы Мекке жана Медина шаарларынын көчөлөрүн суу каптады. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка караганда жаан жаап көчөлөргө суу толгон. Толгон суу унааларда агызган. Сауд Арабиянын метрология башкармалыгы жаратылыш шарттарынын кооптуулугу жогорку кызыл деңгээлде деп белгиленди. والله مستوى المويه غير عادي، نزلت مويه في ساعتين أمطار بالكامل. Кыргызстанда метапневмовирус жуктурган 2 учур аныкталды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 2024-жылдын 40-52 жумалары аралыгында республикада оор респиратордук инфекциялар боюнча 1144 анализ жүргүзүлгөн. Анын ичинен 2 адам метапневмовирус инфекциясын жуктуруп алганы аныкталган. Мындан тышкары 210 риновирус, 259 респиратордук вирус, 105 аденовирус, 79 бакавирус жана 98 сасык тумоонун түрлөрү аныкталган. Метапневмовирус Кытайда жайылып, абдан кооптуу вирус экени кабарланууда. Ал негизинен балдарга жана карыларга кооптуу. Инфекцияны алдын алуу үчүн жеке гигиенаны сактоо, социалдык дистанцияны кармоо жана респиратордук этикетти аткаруу сунушталат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Тибеттеги зилзаладан каза болгондордун саны 95ке жеткенин Кытайдын борбордук телеканалы билдирди. 130 адам жаракат алган. Тышкы иштер министрлиги Тибеттеги жер титирөөдөн жабыркаган кыргызстандыктар жок экенин билдирди. Синхуа агенттигинин айтымында жабыркагандардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Миңдеген имараттар кыйрап калган. Магнитудасында 6,8ге жеткен табигый кырсык Кытайдын Тибет автономдуу районунун Тоолу Тенгри уездинде бүгүн таңга маал болгон. Учурда куткаруу иштери жүрүп жатат. Жомолугма тоосуна кеткен жол туристтер үчүн жабылган. Сейсмологдор андан кийин 49 авторшок болгонун айтышууда. Жер титирөөнүн очогунан 20 чакырым радиустагы айылдарда 7000ге жакын адам жашайт. Чикагодо кыргыз жараны өлтүрүлүп, унаасы уурдалды. 7 январга караган түнү белгисиз адамдар 1992-жылы туулган кыргызстандыкты Чикагодо атып, анын унаасын уурдап кетишкен. Бул маалыматты маркумдун жакындары Кактус медиага билдирген. Маалыматты Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тастыктаган. Тимдин маалыматына ылайык, Чикагодогу Кыргызстандын башкы консулдугу окуя боюнча иш алып барууда жана маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүү боюнча жардам берерин билдиришкен. Айсулуу Тыныбекова жаңы образда. Балбан кыз жаңы образы менен соц тармактагы баракчасына бөлүшкөн. Бирок чынын айтсам көңүл албай атам, непривычно болуп атат. Абактагы Темирлан Султанбековдун абалы начарлады. Социал-демократтар партиясынын Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жаткан лидери Темирлан Султанбековдун ден соолугу начарлап баратканы кабарланды. Бул тууралуу анын Фейсбуктагы баракчасына маалымат жарыяланып, Темирлан Султанбеков алы кетип, көрүүсү начарлай баштаганын жана сол буту ооруп жатканын айтканы жазылган. Адвокаты Айбек Турдуев Темирлан Султанбеков менен акыркы жолу 2024-жылдын 31 декабрында жолугуп чыкканын билдирди. Жаза аткаруу кызматы анын абалы туруктуу комментарий бере элек. Султанбековдун ачкачылык кармап жатканына 7 январда 55 күн болду. Ал суу аралаш суусундугун жана шире сок гана ичип жатат.
Кыргыз, өзбек, тажик премьер-министрлери жолугуп чек ара маселесин талкуулайт. Министрлер кабинети Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын премьер-министрлери Адылбек Касмалиев, Абдулла Арипов, Кахир Расулзода 8 январда 3 өлкөнүн мамлекеттик чек аралары кесилишкен жерде жолугушаарын билдирди. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жолугушууда алар буга чейин жетишилген чек ара маселелерине байланышкан макулдашуунун айланасында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. 2024-жылы 4-декабрда Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаган. Ал эми Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча делимитация жана демаркация жараяны аяктаганын Садыр Жапаров 2023-жылы 27 январда Бишкекке мамлекеттик сапар менен Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев келгенде жарыялаган. Баткен облустук милициясы күйөөсү бычактаган деген келин боюнча маалымат берди. Маалым болгондой, 31 декабрга караган түнү Баткен облустук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жараат алган 31 жаштагы келин түшүп, ал тууралуу милицияга кабар берилген. Бул факт каттоого алынып, ооруканага ыкчам тергөө тобу барган. Сурак учурунда келиндин 32 жаштагы күйөөсү 30 декабрда жубайы менен пикир келишпестиктен улам урушуп кеткенин билдирген. Ошондой эле келин көрсөтмө берип, өзүнө өзү кол салганын, эч кимге арыздоосу жок экенин айткан. Учурда аялдын абалы орто оор деп бааланууда. Милиция тергөө амалдары жүрүп жатканын, тиешелүү экспертизалар дайындалганын билдирди. Азаттык жазгандай, 6 январда Баткендеги блогер Батмакан Жолдубаева Фейсбуктагы баракчасына дарыгер келинди жолдошу бычактап салганын жазып, күйөөсүнө чара көрүүнү талап кылган. Ай аксакал, ошо атайын ушактан элдин баары ишендирип жөнөтсө, сиз ишеним артып. Жакшылап эле сүйлөбөйсүз буну. Ой, конокторду эле айтайын дегем. Шашып кетпедимби? Негизи меймандарды эле айтсам болмок экен, коногу жок эле. Интернетте куудулдар Борончо Кудайбергенов менен Тынар Курбаналиев аймактардын бирине концерт уюштуруп, бирок билеттердин саны аз сатылгандыгы үчүн барбай койгондугу айтылган видео тарады. Ана Борончо байке менен Тынар байке Бакай районуна келем деп бүгүн 2025 жыл 5 январ саат 12ге баштамак концертти. Билет базы 200 сом болчу. Чалзак биз 60-70 билет өттү эле. Биз анча акчага бара албайбыз деп 11де келген, 10:30 келген да апалар бар эле, тоңуп үшүп кетишти. Дагы башка айылдарга бара турган болсо эсилчү. Барбай элегонсуздар, туугандар, канча деген кемпирлер, чалдар, аталар, апалар күттү келет деп. Аябай ушул экөөнү сыйлап күткөн. Эми келбей койду, үшүп тоңуп кетишти.